Ama nerede beçarelerden ülüş ketip kalıdır. O yerde 150 hektar yer var. Kayaka varsan, uşak orada bayağı ayet tutkan. Onun arkasında hükümet tuturar, deputat tuturar, başkalar var. Başka güçlü adamlar da var. Нааразычылык пикирин билдирип жаткан бул жарандар Курушап айыл өкмөтүнүн тургундары жалпы 66 гектарды түзгөн айдоо жерлери турак жай курууга чекке берилип кетип жаткандыгын айтышууда. Тургундар ал жерге арпа, буудай айдап жан багып келишкен. Кайракы болгонуна карабай мол түшүм берчү дешет. Kimge muhtaç? Bardırı biz elimiz özü muhtaçız çekke. Buna ülüş kömezdi. Ülüş yer hiç kaçan transformasyon bol boyutlu. Bizim her bir adamın özünün ülüşünün anası var, knigası var da. O şehirdeki bayağı ilagan adamlar biz karşımızda odan. O şehirdeki Camanadır'da, o şu konturdaki seyli bir cağı 90 gektir, bir cağı 60 gektir. 158 kontur, 159 kontur poluna ketken. Ülüş, o şunu jokka çıkarıp versin degen bizim talap. Айдоо аянттары мыйзамсыз менчиктештирилип жатканын айтып, министрлер кабинетине чейин арыз жазышкан. Анын негизинде өкмөттөн жерди артка кайтаруу буйругу чыккан. Ага карабай Курушап айылдык кеңеши жана айыл өкмөт башчы аны аткарбай жатат. Жарандар мында буга чейин жең ичинен соодалашып алгандыктан буйрукту аткарбай жатышабы деген күмөндүү ойлорун айтышууда. Bu yerde mesela hazır bizden akça algan adamlar var. Mına aşinemden akça algan. Bizden bir yana da gelgen. Ülüştü başka yerden beremiz. Bir yerge kol koy berdiler degen da. Ana men kol koymaya koygan. Bir yerde benim özüm düşünügüm boyunca buna bir yagam bir jağa geçem bir jağa geçem. Bir yağa ayttım. Bir yağa sizden kol koymam degen. Men ham kol koymaya koygan. Buna Ayşe'nin kol koy bergen. Akçasını bergen. Şuntu bergen. Şuntu aldı bize bayağı o yerde jeri joktordan 100 000 geçen algan eken. Hem bizge karanga. Men yalgancı olmayın. 100 000, 2 000, 4 000 dep yalgancı olmayın. Men 4 000 hazır bolgotam. Şunday işler bolgon bir yerde. Jeng üçün de бүтүрөт баржак. Айыл өкмөтүнүн арыздарыбыздын негизинде биз акыры мындай деген жооп алдык. Мыйзам чегинде 24 август айында чекке берилбейт деп берди. Ülüş жерлер мыйзам чегинде чекке берилбейт деп. Ош жер мафиясы тамырын кенен жайган облустардын бири. Анын тамырын кыркуу оңойго турбасын президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары да айтууда. Талаш пикир жаратып турган мындай фактылар бир эле Курушапта эмес, Оштогу бардык айыл өкмөттөрдө кездешет. Мындай президентибиз өзү дагы жыйында көрдүңүздөр айтты. Бир соту дагы жер, айыл чарба багытындагы жер мыйзамсыз трансформацияга кирип, же болбосо мыйзамсыз ошол жерге мамлекеттик акты берилбеш керек. Бул кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган маселе. Ошонун негизинде 109 токтом чыккан. Ошол 109 токтомдо 5 жылга чейин эркинен ажыратуу. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште талкууланып, жаңы мыйзам биринчи окууда колдоо тапты. Талкууланган жаңы мыйзам боюнча айыл чарба багытындагы жерди үй салууга ылайыктуу категорияга өткөргөндөр жана башка ушул сыяктуу кылмыш жасагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Трансформацияга алып барып, же үйлөрдү салабыз деген жосун менен жасаган болсо, ошол жерлерди кайтарат кесепеттерин жоюу менен кошумча жаза катары 5 жылдан 7 жылга чейин эркин ажыратат. Ал эми ошол эле жосун айыл чарба жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келген болсо, 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектен укугунан ажыратуу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу каралып атат. Сунушталган жаңы мыйзамда өз билемдик менен жер басып алгандар күнөөсүн мойнуна алып жерди кайтарып берсе, жазадан кутулат деп жазылган. Ошондой эле жер басып алган жарандарга карата дагы 300 000 сомдон тарта эркиндигинен ажыратууга чейинки жазалар бар. $1 миллион Бишкекте жерди берген жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жооптуу кызмат адамы канча деген жерлерди берди, мынтип элестетсең санаса сан жеткиси ойлосо ой жеткиси койлорда урдады, эркиндикте жүрөт. Депутат Алишер Козыевдин айтымында 30 жыл аралыгында Кыргызстанда 110 000 киши жер басып алган. Парламенттеги талкууда ички иштер министринин орун басары Кыргызстанда 2022 жылы жер басып алууга байланышкан 168 факты катталганын билдирди. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.